Эми view list дейт. Биринчи текшеребиз мунун ичинде бир нерсе барбы депчи. If len to do list жогору 0 болсо, кадар бир иш кыл. Эгерде 0 болсо, print эч кандай иштер жок. Келиңиз көрөлү. Кадар бир иштер бар да, азыр. View list'teyiz. View list деп коебуз. Ama print'ti кошпой турабыз. Экранда жазылып коелу. Ошондо биз эки маселе коштук. Код жаз, coffeeich. Анан кайра coffeeichти алып салдык. Ал ишти бүтүрүп койдук дейли. Анан укта дегенди алып салайын деп аракет кылып атабыз. Анан to-do list'ти көрсөттүк, анан view list дедик. Ошондо бир бак эч нерсе чыкпайт, анткени бул ичинде калып калды да, могу код жаз деген. Ошондуктан ал бияка келет. Могу жерде такалганда бул эч нерсе кылбай эле кой дейт. Ошойдон эч нерсе кылбай программа аяктап калат. Эми бул жерден биз эмне кылабыз? Биз цикл менен жүгүргүбүз келет. For I дейли. In range бизге кыдырылуучу нерсе берет, кыдырылуучу дегенде ошондо ар бир элементти кармап мындай кыдырып чыксак болот. Len эмненин узундугун алабыз? Иштердин узундугун алабыз, to-do listin. Анан print бул I деген эмне экен өзү ошону билели. Могу coffee'чти албай туралы. Ошондо биз азыр могу I көргүбүз келет. I эмне экен? Ошондо эки маселе кошулду. Мына экөө бар экен. 0, могу 0. Бул биринчи болуп чыгып атат. Ошо индекстер да. Биз негизи мына узундугун алдык да. 2 узундугу. Ошондо бул могу range 0дөн 2ге чейин берип атат. Chain дегенибиз ошо 2нин өзүн камтыбайт. Ошондо 0 берилип атат, 1 берилип атат. Бирок биз иштерди көрсөтүп келатканда 0дөн баштабыз келбейт, 1ден баштабыз келет. Ошондо 1, 2. Ама биринчи иш, экинчи иш деп айтсын дейли. Анда мындай кылабыз. Эле могу to-do list. Ошо айынчысын бер дейбиз. Бул I кошу 1 дегенде бул ошол жерден эле көрсөтүп атат. Кошундун ошо сумманы көрсөтүп атат, бирок I'дин өзүн өзгөрткөн жок. Биз мына могу 0-чү индекс боюнча кайрыл десек, мына могуну алат. 1-чи индекс боюнча ал десек, мынаны алат. Анан ошо эки ишти көрсөтүп берет. Биринчиси бул, экинчиси бул деп. Эми ортосун чекитме ажыраткыбыз келет. Анын үчүн мында алып коебуз. F string колдонобуз. Бөлүктү кашанын ичине салабыз. I кошу 1 деп салып койдук. Анан чекит коюп атабыз. Анан to-do list ошо айынчысын чыгар дейбиз. Ага чейин мындай алып коебуз. Маселелер деп койдук. Мына маселелер код жаз coffeeich. Эң сонун биз каалагандай иштеп атат. Мисалы ичиндеги могу экөөнү тең алып салдык дейли. Coffeeich алып салдык. Код жаз дегенди алып сал дейбиз, биякта эч кандай иштер калбайт. Азыр ушуну байкаштыралы эмне кылат экенин. Эч кандай иштер жок. Экөөнү алып салдык.
ичи бош, эч кандай иштери жок деп айтты биз күткөндөй эле.